Татьяна уулу Саша менен ар бир мүнөтүн баалап өткөрүп жатат. Азыр уулу аны менен Германияда эсен аман жүрөт. Анткени былтыр аны Украинадагы мектептен орус жоокерлери алып кетишкен эле. Апасы уулун алып келүү үчүн душмандын аймагына кирип чыгууга туура келген. Мажбурлап алып кетүү ар бир бала үчүн оор болот. Ал эми Саша майып болгондуктан катуу тынчсызданган. Это приехали русские военные, вот. Ал мага ошол күнү мектебине жүзүн чүмкөгөн орус аскерлери келишип, аны менен кошо 12 баланы автобуска салып кетишкенин айтты. Я не особо разглядел, мы все маски были. Если честно, Чынын айтсам, аябай корктум. Бизди кайда алып баратышканын билбедим. я не знал. Саша кийин 6 апта бою апасы менен такыр байланышкан эмес. Мен андан ал учур канчалык оор болгонун сурадым. Тяжело? Да, что-то тяжеловато. Ооба, ачыгы, аны эстегенде да коркуп кетем. Украинанын билдиришинче согуш башталгандан бери Орусияга 19 миңден ашуун баланы алып кетишкен. Орусия тарап балдарды коргоп жатышканын айтат. Владимир Владимирович Путин! Бирок Орусиянын президентине учурда издөө жарыяланган. Эл аралык кылмыш соту аны украин балдарын мыйзамсыз депортация кылган деп айыптады. Мен Татьянадан ошол айыптоо тууралуу пикирин сурадым. Нужно вот Путина судить за Да там не только Путина суды. Балдарды алып кетишкен үчүн Путинди гана эмес, жетекчилерди, командирлерди баарын соттош керек. Алардын кандай укугу бар? Його хто зна куди. Ви ж знали, що як ми заберемо. Алар бизди балдарын артка алып кете албайт деп ойлошкон. Интересувало, ви бачите? Это мне с Киева прислали, с СБУ. Татьяна ошол балдарга кандай мамиле жасашкандыгы тууралуу жаңы далилдерди көрсөттү. Tatjana just showed me this photograph and these kids. Татьяна жаңы эле мага бул сүрөттү көрсөттү. Бул анын уулу Сашанын классташтары. Ошол Орусиядагы мектепти карасаңыз, аларга аскердик форма кийгизип коюшкан. Жеңинде болсо Z деген белги турат. Ал Орусиянын согуштагы символу. Добрый день, Татьяна Викторовна. Формы. Мен ошол мектепке жооптуу аялга телефон чалып, Z белгиси тууралуу сурагым келди. Что я могу сделать? Украин балдарына орус жоокерлериндегидей форма кийгизишкен. Пусть приезжает. Кийишсе эмне болуптур, ошол да сурообу деп мага мектептин директору катуу жооп берди. Бир нече мүнөттөн кийин байланыш үзүлүп калды. Саша мага аны менен кошо алып кетишкен 5 бала дале үй бүлөсүнө кайтарылбаганын айтты. Анткени Орусия ага оңойлук менен уруксат бербейт. Атүгүл Владимир Путинге балдарды алып кеткени үчүн айып тагылып, согуш кылмышкери катары шектелсе да балдарды алып кетүүгө болбойт.